Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир Кейжи каналынын катталуучулары. 8 июль 2022 жыл Жалабат Базар Коргон жергесине сиздерге атты көрсөтөбүз. Сатыла турган ошолордон сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул Сейит мырзанын 2 улакка чабыла турган ат экен. Эми бул аттардан маалымат берели алгач биринчи атыбыздан. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Айтыңызчы, бул биринчи аттан жашынан баштайлы. Жашы 3 асы болду. 3 асы, 6 жашар болуп калат. Парадасы кандай болду экен бул? Кара байыр, кыргыз жылкылардан, Кандай өнөрлөр бар? Улактарга чабылганбы? Улакка чабылып жүргөн ат, жакшы. Иште. Ал секе-секене болду. Барлашын чыгарып коелу деп. Улак болгондо эми чоң аламан улактарга чабылдыбы же теке улактарга? Жок, аламан улакка чабылат. Мунун улагы чоң жыйындарга. Секин. Улак гарантиясы менен эгер жарабагасы ала берет кайра пул. Гарантиясы менен. Улакка чабып көрсө да болот, Бой улакка жарат. Азыркы убакта бою канча чыгып калат экен бул? 150-дин үстүндө чыгат да. 150-дин үстү, Денсаулыктары, жеген ичкендери кандай болуп атат? Денсаулыгы жакшы баары. Өзүңүз буну алгансызбы же өзүңүздүн үйүрдүн балдары? Жок, алганбыз, былтыр алганбыз, бирөөдөн алганбыз. Былтыр 1 жыл улакка чапты. 1 жыл чаптыңыздар, Улагы жакшы. Жакшы эле жарап берди улакка. Адамдар тааныйт менен жакшы. Көргөндөр тааныйт, Үйүргө кошуп көрбөдүңүзбү буну? Жок, үйүргө койбодук. Улакка чабып жүргөн ат да мындай улакка чабылат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик, эми сиздерге жакындан көрсөтөлү. Баланы ушундай жакын алып келсең, бир жакындан кабак баштарынан бир көрөлү. Жаныбар тиштенип, кыжынып турат экен го. Көкүрөк баштар жайында экен. Кабактарынан да көрсөңүздөр болот, билинип турат. Эң негизгиси муну туяктарынан көрсөңүздөр болот. Туяктары баары эле таза көрүнөт. Жеңил аттардан экен муну. Бул атты 5-5ке чабып көрбөдүңүзбү? 5-5ке жарайт. Жарайт, 5-5ке дагы. Улакка чапсам болот. Аламан улак 5-5ке чапса дагы болот деп турат. Така тургандар кандай болду экен? Жоош, Така тургандар жоош дейт. Ушул боюнча алдыга бастырып койсун, арттык жат аягынан бир көрөлү. Жаныбар. Бери бастыр. Азыр эми бири кой берип көрсө кандай болот экен? Турган ат деңиз, Эгер улакка жарабаса кайрап келсе пулун берем. Эгер улакка жарабай калса кайра кайтарып берем деп жатат. Ошол жерден бир жулонотуп коесуң, ооздорун каап бир көрүп коелу. Эми кимде ким ала турган болсо өзүңүздөр жакындан келип көрүп, мүмкүн болсо чабып көрсөңүздөр болот. Сиздерге азыр чабып көрсөтө албайт экенбиз. Жаныбар. Жакшы болот. Кыскача маалыматын бердик, эми бул аттын баасын айтайлычы. Баасын канча деп турасыз? Баасы 2,5 миң доллар коесуз. Долларга 2,5 миң атасы. Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы кардар келсе. Айтылыш баасы 2,5 миң долларга коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге жаккан болсо чалып, байланышып, сүйлөшсөңүздөр болот. Биринчи атыбыз болду, эми кийинки атка кезек беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кийинкисин алып чыгарабыз, Эми экинчи атыбыз даяр болуп чыгып келе жатат. Азыр эмгенен жерге өткөрүп, сиздерге толук маалыматын беребиз. Канап алган эми бастырыр ушул жака. Бул атыбыз бою башы бийигирээк ат экен эми. Келиңиз эми бул аттан маалымат берип баштайлы. Жашынан баштайлычы бунун да. 3 асы.
3 асы, 6 жашар ат экен. Кара байыр бул дагы. Бул дагы кыргыз жылкыларынан. Бою бирок мунун 1.70 ге жакын. 1.70 ге жакын. Бул кандай болуп атат эми? Өнөрлөрү кандай болду? Улактары. Улакка чалып жүргөн ат бул деле. Деле улакта жүрөт, Үйрүчү. Үйрү жок, үйгө коюлган эмес. Үйргө коюлган эмес. Ден соолуктары, ичип жегендери, жооштугу. Билишимче ушул жаш балдар эле минип карайт го дейм, Жаш балдар эле минип карашты. Жооштугу жоош жакшы. Жаныбар өзүн алып жүргөндөрү жакшы экен. Мындай баштарды көтөрүп, моюндарды көтөрүп жүрөт. Эми жакындан бир көрсөтүп алалы. Мындай кабак баштарынан бир көрүңүздөр жакындап. Азыр көктө турабы бул же курукта элеби? Курукта бирок көктө жакындан көктөн алдык да. Жакында эле көктөн алынып, мына курукка коюлуптур азыр эми. Туяктары бар эле таза көрүнөт. Мына оң туягы бир аз кырылган экен, Ал териси эле болуш керек. Өтө чоң коркунуч жок, жаракат болгон эмес. Казыктарынан көрүп алсаңыздар болот. Баары таза көрүнүп турат. Эми ушул боюнча бастырып коелу, нары. Алды аркага кылып бастыралы, мындай аркасынан чат аяктарынан көрүңүздөр. Эми кимге жаккан болсо, өзүңүздөр дагы жакындан келип көрсөңүздөр болот. Азыр такасы жок, бир аз буттарды, туяктарды аяп басып атат, бирок баары таза. Болду, кайра беребиз бери. Жылап коелучу бир оозун кагып, жаныбар. Жакшы, жакшы. Сиздерге эми кыскача маалыматын берип, болгонун көрсөтүп турабыз. Баасын айтайлычы, бунун баасын канча деп турасыз эми? 4,5 коёбуз. Долларга 4,5 сурап атасыз, Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы кардар келсе. Айтылыш баасы 4,5 миң долларга коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Мына эми 3-чү атыбыз даяр болуп чыгып келе жатат. 3-чү аттан маалымат беребиз. Туугандар, сиздерге бул жерден мына 3-чү аттан дагы маалымат берип көрсөтөбүз. Бул атты сиздер ойлогондой ат экен. Бир убактарда лидер болгон аттардын бири. Айтыңызчы, бул азыркы убакта жашы канчада болуп калды? Жашы 8 асы азыр. Бул улагында бир бишекте улакта чалып жүргөн да, мындай жакшы. Азыр улагы жакшы, гаранте. Таза кара байыр өзү. Жашы 8 асы. Мындай караганда буну караганда улакка апарып чапса боло берет мынча. Бул атты көргөн киши ойлобосо керек, улакка чуркабайт, Бирок мына ушундай аттардан чыгат да. Эгер ушул ат жарабай калса, кайрап келсе пулун бере беребиз бул. Любой улакка жыйындарга мен менен улакка апарса жарайт ушул ат. Кара байыр таза кыргыз жылкыларына. Азыркы убакта ден соолуктары кандай болуп атат? Ден соолугу баардыгы жайында. Баары жайында, Жакшы. Эми ушундай бир жакындан көрсөтүп коелу. Кабак баштарынан көрүңүздөр. Бул бишекте лидер болуп чалып жүргөн аттардын бири. Көкүрөктө ажанар жакында көрсөңүздөр болот. Кенен экен. Колтуктары да өтө кенен. Топтордо турганда мына ушундай аттар жакшы турат. Мына оң жагында шырамы бар экен, Эмне болгон экен ушул жерине? Улакта болгон, Оор жарат болгон эмес бекен? Ден соолуктары баары мыкты. Сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтүп атабыз. Улакта жүргөн аттардын бири. Көргөндөр таанайт болуш керек, бул атты дагы. Бул убагында Сейдали палмандар менен улак чалып жүргөн ат да бул. Азыр эми баасын канча деп турасыз буну? Баасын 10 миңге коебуз. Долларга 10 миң деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, 10 миң долларга коюлду. Жаккан болсо, өзүңүздөр келип жакшылап көрсөңүздөр болот. 3-чү аттан маалымат бердик. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз. Аман туруңуздар.